берсем. Менин атым Гүлзира Минбаева. 8-9 жылдык мугалимдик стажым бар. Математика сабагын өтүп келдим. Азыр 2 жылдан бери башка бир проекттин үстүндө иштеп жүрөм. Бул проект эле азыр бир канча убакыттан кийин силерге ошол проект жөнүндө айтып берем. Бул проектте биз окуучуларга видео сабактарды жасап жатабыз. Ошол математика сабагынан баштаганбыз. Математика сабагы боюнча видео сабактарды жаратып, ошолорду YouTube'га чыгарабыз. Ал жөнүндө дагы кененирээк бир аздан кеп салам. 2 кыздын апасымын. ТКИМ коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Андан сырткары ошол Хан Академи деп билинген дүйнөлүк организациянын Кыргызстандагы өкүлү болом. Ошол негизи өзүм математика сабагынан мугалиммин. Бүгүн ошо менден STEM жөнүндө негизи кеп салып бериңиз деп айтышты эле. Анан мен негизи тренинг өтүп эле жүрөм. Ошол көп эле тренингде мен суранам да, мен менен бирге сүйлөшүп, эгерде мүмкүнчүлүк болсо камераңарды ачып, ушундай интерактивдүү алып баруу. Чатты кантип окуса болот? Чатты кантип окуса болотпу же кантип жазыш керекпи? Эмнен суроо келди, укпай калдым. Негизи эгерде суроолор болсо чат аркылуу жазып же мени бөлүп эле сурасаңар болот. Мен жооп берүүгө даярмын. Бирок ошо азыр көбүбүз үйдө болсок керек, мен деле үйдөмүн. Ошон үчүн эгерде артта балдар боло турган болсо, анда микрофонуңарды өчүрүп койсоңор, ким башкаларга тоскоолдук болбойбуз. Негизи мен ушул азыр дагы кайталап кетейин, мен менен интерактивдүү тренинг 1 саат болот. Алып барууну мен жакшы көрөм. Анан азыр мен экранга чыгарган, мисалы үчүн чыгарып эле бир презентация кылып силерге түшүндүрүп берсем, ал презентациялардын канчалык эсибизде калат, бул да бир чоң суроо. Өзүм бир мугалим катары мен ушул интерактивдүү өзүм сүйлөп, өзүм үйрөнгөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн менде биринчи суроо. STEM деген сөздү азыр аябай актуалдуу болуп, ушунчалык өнүгүп, анан көбүрөөдө STEM деген көп болуп атат. Анан кимде кандай түшүнүк бар? Негизи бул STEM эмне болушу мүмкүн деген биринчи суроого суроо берсем, эгерде урматтуу коллегалар, силерде жооп болсо, же болбосо окуучулардан сурайбыз го. Ну, сенин деле предположение да, эмне ойлойсуң, кимде кандай идея болсо, может билбейбиз чындыгында, бирок мен ушундай деп ойлойм деген жооптор болсо, 1-2 жооп алсам болот. Урматтуу катышуучулар, ойлоруңуздар болсо айтыңыздар. Наргиз эже, мен жооп берейин. Айтыңыз. Эми мен өзү ушул проект ушул эмеге атайын ушул STEMди жакшыраак билип алайын деп катышып атат болчумун. Наргиз эже сиздин артыңыздан анча суранып эме кылып аттык болчу. Анан мен кыскача ушу Наргиз эжеден шашылып кетаткан жеринен эле угуп калгам да, кичине сурап алыпчы. Ошол боюнча айтып берсем. Эми STEM бул ошол уккан нерсени өз колу менен да жасап көрүү деген сыяктуу деген эле түшүнүп калдым менде. Анан ошо кененирээк түшүнөм деп ушул проектке атайын ушул STEM методика боюнча катыштым да. Дагы бүгүнкү сабакта Кудай кааласа керектүү маалыматты алам деп ойлойм. Эң сонун туура. Аябай мисалы үчүн STEM дегенде конкретно бир мындай түшүндүрмөсү болот деген бул туура эмес. Бирок, конечно, мындай STEM дегенди сабакта деле окуучуларга жана жөнөкөй тил менен кошууну түшүндүргөндө эле, анан башка дагы анықтамасы болот, түшүндүрмөсү болот, өзүнүн касиеттери бар, ал башка темада. Негизинен ошол STEM деген нерсенен аябай коркпой, биринчи биз чындыгында STEM эмне экенин түшүнүп алсак, анда калганы жеңил болуп калат да. Ошон үчүн биринчи маңызы жетиш керек. Бул STEM бул эмне деген түшүнүккө сонун жооп бериш керек. Аябай жакшы жооп алдым. Бул жерде ийгиликке жетүү үчүн максат коюп, ага аракет кылуу дейт. Болушу мүмкүн. Жакшы. Айпери айымга дагы кимде кандай варианттар бар? Пат жооп берсеңиздер сонун болмок. Урматтуу коллегалар, жообуңуздар барбы дагы? Айтыңыздар, кимде кандай STEM? Андай STEM деген эгерде жооп жок болсо, менде уруксат барбы? Наргиз айым эми экранды көрсөткөнгө. Ооба, бөлүшөрүңүз. Анда мен негизи ачыгын айтсам, жалган сүйлөбөй эле коеюн, башка бир эме бар болчу, презентациям өчүп кетиптир.
Анда мен ошого ишенип бир аз бул STEM дегенди мен окуучуларга өткөн болчумун. Бул эмени презентацияны азыр ушул презентацияны силерге өтүп берем. Эгерде мен өзүмкүн тапсам, жана мугалимдерге өткөн эмени таап алсам, анда сөз ал менен Наргиз эже сиз эсеп койсоңуз мен бөлүшөм. Колдонсоңор болот. Бирок мен ушул азыр колумда болгон презентациянын үстүндө негизи STEM эмне экенин түшүндүрүп берем да. Негизи бул презентацияда STEM багытында билим алуу жөнүндө болчу. Бирок азыр өзүм жөнүндө айтып кеттим. Бул сүрөттө бул киши Сальман Хан аты Америкада ошол жана Хан академиясын негиздеген киши. Өзүм мугалим менен окуучулар менен иштегенди аябай жакшы көрөм. Бул экинчи сүрөтүм. Чындыгында мага окуучулар менен азыр 2 жылдан бери иштей элекмин. Ошол 2 жыл аралыгында канчалык мага окуучулар менен иштеген жаккан экендигин түшүндүм. Же болбосо мага андай айтайын, окуучулар менен иштеген мага аябай жеңил. Анда балким суроолор болсо кандай жеңил деп мугалимдер көбүнчө ошол кыйын деп ойлошот, бирок мен үчүн аябай жеңил. Эгер суроолор болсо кийин дагы айтып беришим мүмкүн эмне үчүн жеңил. Бул жердеги сүрөттө бул биздин Америкага Tech Women деген программа барып келген. Бул Госдепартаменттин программасы. Ал программада ошол негизи IT тармагында иштеген кыздарды Кыргызстандан болгону 5 же 6 кыз алып кетет. Жыл сайын Америкага барып, Америкада Bay Area деп коет, ошол бүт компаниялардын эң башкы офистери болгон жер. Бул Сан-Францискода. Ошол жерге алып барып, 2 жума тренинг өтүп, 2 жума ошол компанияларда стажировка өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы үчүн кайсы компанияда Google сыяктуу, LinkedIn сыяктуу, анан дагы толтурам, Apple сыяктуу, Mozilla сыяктуу компанияларда стажировка өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен ошол бир 2018 жылы ушундай өтүп калып бул программадан. Негизи мен IT тармагында эмес болчумун, бирок математика мугалим болгон үчүн менин бирок келечекке койгон максаттарым ошол IT тармагында болгон үчүн мен ошол тандалып өттүм деп ойлойм. Бул өтүү оңой эмес, бирок мүмкүн эмес дегенде нерсе бар. Мүмкүн. Мен өткөн стажировка өткөн компания бул Mozilla, Firefox, жанагы Google'дун эле, Chrome'дун эле экинчи же болбосо дүйнөдө ошо экинчи орунда турабы, кээ бирлер үчүн биринчи орунда турат. Ошол браузерди иштеткен компанияда иштеп келдим. 2 жума. Ал эми 4-чү суроо менин адамдык сапатымды жакшыраак эме кылат окшойт. Аябай дүйнө кезген жакшы көрөм. Жана мен тааныгандар билет. Аябай көп жакка чыгып аракет жашоомду ошого карап түзгөм. Андагы кененирээк башка эмеди айтып бере алам деп ойлойм. Кыскасы ушул. STEM бул эмне деген суроо. Негизи урматтуу коллегалар, коркпогула. STEM деген бул биздин жашап жаткан эле нерсе, бирок балким атыны азыркы замандын терминдери менен аталып койгон деп да болушу мүмкүн. Бирок негизинен мен мугалим катары бул STEM тармагын же болбосо STEM жаатында сабак берүүнү биз өтүп эле жүрөбүз деп ойлойм. Мындай суроо да негизи. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса эмне болот деген биринчи суроо, Экинчи суроо, дары дармек чыгарылбай калса эмне болот? Тамакка туз кошулбаса эмне болот деген 3 суроо бар да. Азыр мен ушул 3 суроого сиздерден жооп алсам жакшы болмок. Эгерде каалоочулар болсо, ким кандай элестетет да? Дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса эмне болот? Же болбосо экинчи суроого жооп берсеңер болот. Дары дармек чыгарылбай калса эмне болот? Тамакка туз кошулбаса эмне болот деген ушул 3 суроого жооп бере алсак, эгерде чындыгында, анда балким ошол STEMге бир киришүүнү жасаган болобуз деп ойлойм. Урматтуу мугалимдер, эгерде примерно, ким как представляет, да? Кимде кандай эме бар, мындай ой бар же ушундай ким кандай ойлойт, ушундай болбой калса, действительно, анда эмне болот деген суроолорго ким жооп берге турган? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса эмне болот деген суроодон мен чындыгында коркуп кеттим. Анткени таза суусуз эч нерсени элестете албайбыз. Анан экинчи сурооңуз, дары дармек чыгарылбай калса эмне болот? Бул деле эме болуш керек, эми биз айрым айыл жергесинде биз көбүнчө дары дармек колдонбогонго аракет кылабыз. Тамакка туз кошулбаса эмне болот? Тамакка туз кошулбаса сөз тамагыбыз даамсыз болуп калат да. Эң сонун. Жакшы жооп алдым. Эми мындай кылалы, келгиле. Экинчи бул суроону башкача бир дагы. Дагы жооп берсек болобу же? Болот.
Таза суу калбай калса, менимче адамдарда жашоо кыйын болмок, жашоо түгөнмөк дегендей да. Дары дармек чыгарылбай кала турган болсо, анда биз бул чөп чарлардан өзүбүз натуральный тамак аштардан натуральный дары дармекти жасамакпыз. Тамакка туз кошулбай калса, анда тамактын даамы болбойт. Эң сонун. Даам болбой калмак. Окей. Да жооп берсе болобу? Болот. Биринчи суроо, дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса дегенде, демек жашоо Жашоо менде катып калып атат, жакшы эме болбой калды силердин сүйлөгөнүңүздөрдө. Азыр башка деңгээлде сүйлөп атат. Ким негизичи силер контролдоп турат окшойсуздар. Мен жото эмеден жакшы ким кол көтөрүп сүйлөгөнүн байкабай калдым. Макул. Урматтуу кезек менен сүйлөйбүз катышуучулар. Аны микрофондорду өчүрүп алсак, жолтоо болуп атабыз бирибизге. Сүйлөгөн адам гана күйгүзүп турса микрофонду, Ооба, сиз кол көтөргөн мен сүйлөйм дегендерди эгерде сразу атын атап койсоңуз башкалар кимди сүйлөйт. Ким сүйлөп Мен атат? сүйлөйм. Абдуллаева Канчей. Ооба, сүйлөйбүз. Сүйлөйбүзбү? Ооба, сүйлөйбүз. Дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса, анда жашоо да токтоп калат го. Дары дермек чыгарылбаса, анда дары чөптөр менен эле жашап келген ата-энелерибиз. Анда анча коркунучтуу болбосо керек. Туз кошулбаса, анда тамагыбыз даамдуу болбой калат. Окей, супер. Макул, рахмат. Дагы бир жооп алалы. Урматтуу катышуучулар, дагы ким кол көтөргөндөр жок болуп атат? Ким жооп берет? Кимде кандай ой бар? Окей, макул. Анда убакытты эме кылып туруп коелу. Негизи, ушундай суроолорду окуучулардан сурайсыңарбы деген бир суроо. Ар ким өзүнө өзү жооп берсин. Экинчисинен, ушундай суроо окуучудан сураганда окуучулар кантип жооп берет? Ушундай экинчи вариант. Сурап көргүлө, сөзсүз. Анан окуучулардын жоопторун угуп көргүлө. Анткени азыр силер берген жоопко караганда, мен бул презентацияны кыздарга жасагам, башка алардын жообу совсем башкача болчу. Алар кандай жооп беришти? Мисалы үчүн силердики көбүнчө дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса эмне болот дегенде, көбүнчө ушул жыйынтыгын айтып атасыңар да, дүйнөдө жашоо калбай калат, же адамдар кыйналат, дары дармек чыкпай калса, анда жашоо улана берет, тамакка туз кошулбаса, анда эмне болот? Даамсыз болот дегендей жооп бердиңер. Окуучулар кандай жооп беришкен? Окуучулар да бар эмес, кээ бирлери дүйнө жүзүндө таза суу калбай калса, анда кир суудан таза суу чыгаруу үчүн түрдүү нерселер чыгат. Ал аппарат болобу, оборудование болобу, дары дармек болобу, какой-то бир таблетка болобу, ошол кир сууду таза суу кылып тазалаган түрдүү, мисалы үчүн жолдор пайда болот да. Дары дармек чыгарылбай калса, анда и так эле азыр дүйнө ошого барып атпайбы? Дары дармек азалып, көбүнчө ошол жана жашылчалардын үстүндө болот дегендей жооптор алгам кыздардан. Ал эми тамакка туз кошулбаса, анда туздун ордун ээлей турган башка нерсе кошулат. Тамактын даамсыз болбошуна жолтоо болбойт дегендей түрдүү жооптор беришкен. Чындыгында жашоодо азыр дүйнөдө таза суу калбай калатабы? Ооба, калбай баратат. Элдер эмне кылып атат? Жанагы таза суу фильтрлерди таап чыгышты. Ар түрдүү таблеткалар таап чыгып атышат. Анан таза сууну көбөйтүү үчүн дагы түрдүү методдор колдонуп атышат. Ушул мисалы үчүн дүйнөдөгү какой-то бир проблеманы, на самом деле это проблема, да? Таза суу калбай бараткан бул проблема. Ошол проблеманы чечүү үчүн ойлонгон любой процесс же жасалган любой иш бул STEM деп аталат. Анткени сен бир проблеманы чечүү үчүн, конечно, бирок азыр мисалы үчүн бир проблеманы чечүү үчүн биз эски ата бабалардын колдонгон методун колдонбойбуз да. Азыр какой-то бир проблеманы чечүү үчүн сөзсүз түрдө азыркы технологияны колдонобуз. Азыркы биздин илимдин бизге уруксат бергенчелик ошол илимден, билимден пайдаланабыз да, технологиядан пайдаланабыз. Демек адамдар ушинтип ойлоп атышат да, демек дүйнө жүзүндө суу калбай калат да, анда ошол сууну калбай калбаш үчүн, таза суу болуш үчүн анда эмне кылсак болот деп бир нерсе ойлоп таап, ошону кылып атышат. Это STEM называется. Экинчиси, дары дармек чыгарылбай калса эмне болот дегенде, дары дармек чыгарылбаш керек на самом деле. Анткени адам ошо өзүнүн организмасы, өзүнүн иммунитети көтөрүлүш керек. Иммунитет көтөрүлүш үчүн эмне керек деп адамдар ошонун үстүндө иштеп атышат. Бул деле бир какой-то проблеманын негизи дары дармектин көбү адамдын соолугуна зыян да. Бул проблема, бирок ал деле мындай
жакшы жагы да бар, бирок жаман жагы көбүрөөк. Ошондой болуп отуруп адамдар ойлонуп, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот деп атып, ошол бир Сен өзүң чыккан кебейсиңби үйгө? чечим, бир метод же бир аппарат же бир нерсе чыгарып атышат. Ошону аты стенд аталат. Тамакка туз кошулбаса мен айткандай негизинен кимдин микрофону ачык? Азыр мен бирок өчүрө алсам керек микрофондорду. Азыр. Мен кайра болбой калыптырмын. Наргиз эже өзүңүз өчүрүшүңүз керек экен. Абдуллаева. Ала Каныкей эже. Каныкей эже. Урматтуу негизи мындай да, кыскача айта турган болсом, кандайдыр бир проблеманы, бир көйгөйдү чечүү үчүн ойлонуп чыккан идеялар. Бул STEM деп аталат. Ошол негизи STEM-дин өзү түшүнүгү эмне? Мисалы үчүн S деген бул science, бул илим. T деген технология, I деген инженерия, art деген бул кандай десем, искусство, M деген математика. Негизи мындай да. Анан аз ойлоп, мындай ойлодуңар да, ичиңерде суроо болсо керек. Эми бир проблеманы чечүү үчүн да STEM чечип койсом эле STEM болуп калат экен деп. Негизи мен айтпадым беле, адамдар мисалы үчүн ошол бир проблеманы чечүү үчүн STEM кылып атышат депчи. Ошол STEM кылып атат дегенде, мисалы үчүн бир проблеманы чечүү үчүн азыркы заманда бизге илим керек, технология керек, инженерия керек, математика керек, аны эсеп кылыш керек. Ал эми арт деген жакын арада эле кошулду. Демек, буга чейин STEM болчу, азыр артты башка айтып кетем. Демек, какой-то бир проблеманы чечүү үчүн сен математиканы да колдонуп, физика, биологияны да колдонуп, жана үй курганда инженерия колдонуп, технологияны колдонсоң, анда сен STEM тармагында бир иш аткарган болосуң. Ал эми арт деген кийин кошулду. Негизи мындай да, адам жашоосунда мисалы үчүн дагы да бир проблеманы чечүү үчүн бир жол бар деп коелу да. Ал жолду мисалы үчүн мен таап чыктым, башка бирөөсү кооздоп таап чыкты дегенде, жанагы потребители, ошону колдонгондор жанагы кооздогондорду алышат да, анткени адамдын көзү жакшылыкты, сулуулукту сүйөт го. Ошон үчүн мисалы үчүн мен допустим бир эме кылып көрөйүн, бир кукла чыгарайын деп коеюн да. Ал кукла мага ырдап берет кечинде. Ушул кукланы мисалы үчүн жөнөкөй эле кукла кылып чыгарып койгон бар. Ал эми аны кооздоп, өзүнчө башкача бир эме кылып чыгарса, анда ал адамга арт колдонгон болот, ошо искусство колдонгон болот. Демек, мисалы жөнөкөй эле бир проблеманы жанагы балдарга бир суроо бергиле, ар бириңер эле. Негизи мыкты мугалим болуунун бир сыры ошо балдарга сабактан сырткарыдагы балдар менен сүйлөшүү, аларга суроо берүү, алар менен алектенүү бул мыкты мугалим болуунун бир эң баштапкы жөнөкөй сырларынын бирөөсү да. Мисалы үчүн балдарга жөн эле сурагыла. Дүйнөдө элестеткиле деп элечи, элестеткиле дүйнөдө таза суу калбай баратат. Ошо таза суу болбой или мындай деп сурагыла. Таза суу калбай калды. Анда кантип, эмне кантип жашайбыз? Өлүп калабыз баарыбыз дегенге мисалы үчүн просто ошону сурагыла, балдардын өзүнө ушунчалык сонун идеялар келет. Балдарга уже силер балдарды азыртан ошол эмеге STEM тармагына түрткөн болосуңар да. Бирөөсү мисалы үчүн эртеси күнү фильтр иштеп келиши мүмкүн. Или айткыла, эме тапшырма бергиле, кир сууду кантип тазаласа болот. Бала изденип атып, сонун идеялар менен келсе болот. Ошон үчүн негизи эле, мындай кыскача айтканда, ошол STEM тармагында бул совсем башка нерсе эмес. Просто азыркы көйгөйдү, азыркы чыга турган бир проблеманы же болгон проблеманы ушул 4-5 тармакты колдонуп чечүү бул STEM деп аталат. Негизинен эле азыр чындап эле акылдуу үйлөр бар, лампочка сен чыкканда өчөт, сен киргенде күйөт да. Негизи ушул мисалы үчүн мен иштеп келген Mozilla'да менин менторум, наставнигим ушундай бир ушундай проект бар болчу. Үйгө жакындаганда свет күйөт, үйдөн алыстаганда өчөт. Же болбосо үйдө мисалы үчүн иште туруп ошол баратып мен отопление ачып коюш мүмкүн эртеле, анткени анын программасы бар. Эртеле ачып коет, анткени үйгө барып тоңгой эле, үйгө уже барганча үй ысып калат да. Бул деген тоже проблема да. Мисалы үчүн үйүңө аябай музакта келесиң, от жагыш керек, андан кийин күтүш керек, ага чейин титиреп сен бир жумушка албайсың, эффективно түшүп калат да. Адамдар ошону чечүү үчүн ушундай акылдуу бир технологияны ойлоп таап коюшкан. Узактан эле пульт менен башкарып коет. Үйгө барганга чейин жарым саат мурун эле күйгүзүп койсо, үй ысып ылып турат. Ушундай негизи азыр сиздер деле аябай көп мындай байкап көрсөңөр, жашоодо күнүмдүк жашоодо күнүгө көп даттанабыз. Мисалы үчүн мына мындай болуп атат, анан сковородка масты алып кетти, анан да эмне кир жуусам ак көйнөгүмдүн кири чыгып кетти, анан да кирлерди аралаштырып салып коюптур күйөөм, анан ушинтип ак көйнөгүм каралып калды деген
чындыгында жашоодо көп проблема кездешет. Мындай деген бар да, мисалы үчүн жанагы жаңы идея ойлоп табам деген адамдар каяктан идея табам, все уже придумали уже дегендерчи. Ушул идея каяктан чыгат? Күнүмдүк көйгөйлөрдөн чыгат. Ошо көйгөйдү эле силер ойлоп көрсөңөр болот да, кантип эмне кылса ушул проблеманы жок кылсам болот. Күнүмдүк жашоодогу ошо даттангандай эле ошону идеяга айландырыш керек. Мисалы үчүн жанагы көп болот жолдошторубуз кийимдерди аралаштырып стиралкага салып салганда жана баардыгы капкара болуп же баардыгы бозоруп чыгып калат. Ошого уже мисалы үчүн табылган бир мындай пакетик болот, бумага сыяктуу да. Ошол пакетикти кир машинага кошуп салып койсоң, жанагы кирлер ни в коем случае бири-биринин цвети бири-бирине өтпөйт. Ушундай бир эме да, бир тоже технологияны колдонгон, тоже эсеп кысап кылган. Анткени мисалы үчүн бир кир жуула тургандай чалык объемго, көлөмгө канчалык пакет керек? Большой бир 1 метрлик пакет эмес, болгонунча пакет. Значит, они рассчитали все. Ошонун баарын эсептеп, ушунча керек экен деп математиканы колдонушту, аны куруучу инженерияны колдонушту, технологияны колдонуп ал кагазды чыгарышты. Негизи илим билим кылып, издештирип атып, ошол ичинде пакетик чыгарышкан да. Ал каяктан келди идея? Конечно же, күнүмдүк турмушта болгон проблемалардан келди да. Көп сүйлөп атамбы? Азыр. Жок, баары жакшы, Гүлзар айым, уланта бериңиз. Эмилерди окуп коеюн, комментарийлерде. Келечектеги билим берүү систем менен сонун дейт. Эң сонун. Катып угулбай жатат. Ссылка жөнөтүп коюңуздарчы сабак бүткөндөн кийин дейт. Саламатсыздарбы, биз да бул долбоорго катышып жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Көп мүмкүнчүлүк бизге берилди. Аябай идеяларга байыдык. Бардык уюштуруучуларга, окутуучуларга чоң ыраазычылык. Угулбай жатат дейт, мага жазыптыр өзүмө. Угулбай жатабы үнүм? Негизи жакшы эле угулуп жатат. Угулуп жатабы баарыңыздарга, Ооба, угулуп атат. Эң сонун. Анда комментарий суроо жок экен. Ошол негизи эң жөнөкөй тил менен мугалимдер, мен негизи өзүм мугалиммин. Мындай формула берген жаман көрөм, түшүндүрмө аркылуу түшүндүргөн жаман көрөм. Мага жалпак тил менен түшүндүргөн жагат. Ошон үчүн STEM дегенде кандайдыр бир көйгөй же идеяны ушул 4 же 5 тармакты колдонуп чечүү бул STEM. Силер мугалимсиңер. Эми ушул мугалимдикти менде башка кечиресиздер дагы бирөө кечирим сурайм. Ошол башка презентация мугалимдерге арналган болчу. Мисалы үчүн сабакты кантип өтөбүз деген. Негизи анан көп деле мындай ойлонгон жаңы нерсе чыкпайт ал жактан деле. Жалпылап айтканда, любой сабакты STEM менен өтсөңөр болот. Мисалы үчүн кандай десем, математика сабагында кошуу жемитүүнү балдарга айтсаңар болот да. Бир калькуляторду пример алгыла. Жөнөкөй калькулятор, калькулятор кантип иштейт негизи? Калькулятор деген ушундай сонун түзүлгөн. Сен 2-ни бассаң, ал 2-ни алат, input катары өзүнө алат. Плюсту бассаң, демек мен кошот экенм деп ойлойт. Анан 3-тү бассаң, анан да кошуп жообун чыгарып берет. Демек, бул деле ушул эме. Бул деле STEM тармагында жасалган бир продукт да. Аны балдарга айтсаңар болот. Ушул STEM тармагында жасалган калькуляторду силер дагы өзгөртүп келгиле. Аял адамдарга жеңил. Мисалы үчүн мен калькулятор ташыган мага жакпайт. Оор, экстра орун ээлейт да. Ошону чечүү үчүн бир проблема эме таап келгиле. Бир идея алып келгиле. Балдар менен болгону 5 мүнөт талкуу. Бирок балдарды ушундай кандай десем, ушундай ойлорго, ушундай ойлонууга түрткөн мугалим бул чындыгында ошол STEM тармагында окуткан мугалим деп койсом болот, жалпак тил менен. Демек, силер мугалимдер, негизи эле мугалим мындай да, баштагы суроого жооп берип кетейин. Эмне үчүн мага мугалимдик мага жеңил? Анткени көп мугалимдер менен сүйлөшөм, анан көп ойлойт, айтат да, мугалим болуу кыйын деп. Анткени балдар укпайт, анан балдар андай, балдарым жакшы окубайт деп. Негизи мугалимдин өзүнүн ордуну туура коюбуз керек. Мугалим бүт баарын берет деген нерсе жок. Эгерде балдарга барганда, допустим, представьте себя, вот биринчи жылыңар, биринчи күн мектепте, анан жаңы бир класска кирип атасыңар. Буга чейин башка класстарга киргенсиңер, эми жаңы класска киресиңер. Анан өзүңөрдү анализдеп көргүлө, кантип тааныштырасыңар да. Негизи мугалим, мисалы үчүн, эгерде мен баарын билем, мен угушуңар керек, анан мен айтканды кыласыңар деген болсоңор, анда өзүңөрдүн сөзүңөргө өзүңөр жооп бересиңер. Анткени сен айткансың да, мен баарын билем деп, анда ката кетирүүгө сен акың жок. Только мен айтканды кыласың десең, анда сен айткан жол чындыгында эң кыска жол. Мисалы үчүн базарга баруу үчүн түрдүү жолдор бар да.
Эгерде сен туруп туруп мен айткан жол менен барасыңар деген болсоңор, анда сен айткан жолуң и кыска болуш керек, и түз болуш керек, и мындай жакшы болуш керек да. Анткени башка бирөө дагы айтып калса, анда бала алакты болуп ал жака кетип калбаш керек да. Мунун жолу кызыктуураак экен депчи. Бул мугалим кызыктуураак түшүндүрөт экен деген нерсе болбош керек. Ошон үчүн силер сүйлөп атканда мугалимдер, мен, конечно, силерди тааныбайм. Балким чындыгында сонун мугалимдер деп мен ишенем. Анткени меники балким азыр ушундай айтабы, это тоже этот керек деле эмес болчу, биз дагы ушундай кылабыз дегендер болсо айтып койгула. Негизи, мисалы үчүн, мугалим ошо сүйлөп атканда кылдаттык менен сүйлөш керек. Мен кандай дейм? Мен окуучуларга ачык эле айтам. Мен адаммын. Мен ката кетирүүгө менин акым бар. Ката кетирем. Андан кийин мен мугалим окуучулар менен мен бирге силер менен үйрөнөм деп айтам. Анан мен аларга айтам, мен силерге мугалим болуп болгону 30% силерге билим берем. Калган 70-ини өзүңөр изилдеп, өзүңөр бүтүшүңөр керек. Анткени бир тема 40 минутта түшүндүрө турган тема эмес. Буну балдар жакшы түшүнүш керек да. Анан силер 40 минут өтүп эле ушул как бы мен айтканым все туура, только мен айтканым кылам десеңер, анда окуучу ошол уже башына сиңип калат да. Мугалим айтты, мугалимдин айтканынан чыкпайм деп. Неге сен берген билим болгону 40 минуттун ичинде канчалык билим болушу мүмкүн да, өзүңөр элестетип көргүлө. Ушунчалык терең кошуу маселесин эле, ушунчалык терең теманы бир болгону 40 минутта түшүндүрөбүз. Болгону түшүндүргөндө дагы аябай жөнөкөй мисалдар менен түшүндүрөбүз. Бала ойлойт да, значит кошуу ушул жерде эле экен деп. Негизи балдарга туура түшүндүрүш керек. Мен силерге эң өзөгү болгон киришти түшүндүрүп берем. Калганын балдар өзү түртүш керек. Өзүңөр үйрөнгүлө, изденгиле. И мне тоже интересно да. Мисалы үчүн балдарга ушунтип айтам. Бир суроо чыгарбай калды деп коеюн, мисалы үчүн, менде көп болот. Анткени жанагы математикада болот да, бир жерин көрбөсөң, анда суроо чыкпайт да. Ошол жерин көрүшүң керек. Ошол жерин көрбөй калган учур болот менде. Анда окуучуларга айтам, вот я не вижу, мен көрбөй атам ошол жерини. Ким, давайте жардам бергиле, кандай ойлойсуңар, кантип чыгарсак болот дегенде, балдар андай кылатып, мага уже жетет да жанагы жери. Ушинтип эле мен чыгарып коем. Итого аягында мен мыкты мугалим болуп калам да. Так мен алардан жардам сурадым негизинен. Мага жардам бергиле дегенде балдар, мындай кылсакчы, андай кылсакчы деп атканда мен уже жанагы жерде ушинтип алардын суроолорун эме кылып жанагы жерди көрө калам. Анан мен чыгарып берем кайра эле. Ошон үчүн мугалим болуу чындыгында бул жана мен баарын билем деген мугалимден болбогула. Анткени силер эгер баарын билем деген болсоңор, анда баарын билишиңер керек. Анан окуучу айтат да, анан эгерде бир ката кылсаңар, анда өзү мугалим билбейт деген сөзгө калат. Ошон үчүн башталган, бияка кирип кеттим, бияка. Ошон үчүн мугалим болуу оңой. Стемден келдик, STEM мугалим болуу үчүн силер деген балдарга наставник катары өзүңөрдүн ордуңарды койгула. Чындыгында STEM тармагы ушунчалык чоң, азыр жашоодо бүт нерсе STEM менен байланыштуу. Жегенибиз, ичкенибиз, жатканыбыз, иштегенибиз, айдаганыбыз, колдонгонубуз бүт баары STEMдин негизинде курулат. Бир шакек деле STEM негизинде болот, жаралат. Бир чач боегоч деле STEM негизинде болот. Анын баарын балдарга түшүндүрүп берүү чындыгында это мүмкүн эмес. Бул бир мугалимдин кыла турган жумушу да эмес да. Ошон үчүн деген балдарга силер эгер наставник катары эле просто ушундай суроолор бергиле да. Суу калбай калса эмне болот? Адамдын келбети эч карбаса кандай болмок эле деген мисалы үчүн суроолорду эле берсеңер, балдар ошол суроолордон өзүнчө идея жаратып, анан силердин ушул STEM тармагында сабак бергендей эле болосуңар. Мисалы үчүн кош амал күнүмдүк жашоодо кантип колдонсок болот, каерде колдонуп атабыз деп мисалы үчүн бала чындыгында кыйналып атса, анда бир-эки мисал берип койгула. Тамак жегенде кошу колдонобузбу? Или мындай не в тему суроолор сурагандан коркпогула да, не в тему суроолордон сонун идеялар чыгат. Ошон үчүн STEM мугалим болуу үчүн ушул эле мисалы үчүн жөн гана өзүңөрдүн ордуңарды койгула. Мен балдарга түрткү бергиле. Бул STEM тармагында туура жооп, так ушул жооп деген нерсе жок. Анткени мен бир проблеманы чечүү үчүн башка бир метод колдонгон болсом, башка түрдүү жолдун колдонгон болсом, башкасын колдонушу мүмкүн да. Ошон үчүн просто силер деген өзүңөр решениясын билбейсиңер, бирок балдарга айткандан коркпогула. Анткени балдардан сонун идея чыгат дагы, аларды колдоп, ну да, классно, мен деле ушуну билбептермин, ушундай кылсак болмок экен, сен келечекте чоңойсоң, ушул маселени чечесиң, мен сага ишенем деп койгула, уже балага өзүнө цель болот, ошого умтулат, ошол тармакка кызыгат да. Бат сүйлөп атамбы? Урматтуу мугалимдер, эгерде суроолор болсо алсам болот. Мен Наргиз эже, уга атышат. Мен микрофондордун көзүн билип атам. Сонун баардыгы түшүнүктүү. Эгерде катышуучулар суроолоруңуздар болсо узатыңыздар, бериңиздер. Кандай суроолор пайда болду?
Микрофондорун өчүрүп атам, ошон үчүн дагы баардыгы угушуп атат. Комментарий болсо да бир сүйлөп койгула, анткени эми мен да түшүнгүлөм мугалим катары. Мугалим өзүнчө эле сүйлөп аткандай болуп калат азыр. Жок, бар жогу жакшы. Урматтуу Рахмат, катышуучулар, кимде кандай суроолор? Аха. Рахмат, эми түшүнүктүү, өтө түшүнүктүү эле сүйлөп бердиңиз деп ойлойм. Эми өзүңүз мугалим болгонго жараша, ошо мугалим болгоnuңуз менен байланыштуу жеткиликтүү эле түшүндүрдүңүз. Анан көрсө биз буну колдонуп эле келаткан методика экен да, болгону название аталышы эме болуп экен да. Себеби мен дагы сабагымда жанагы мозговой штурмда, мээге чабуул эмесинде ушундай көп темадан сырткары же ошо темага байланыштуу суроолорду берем да. Ошо менимче ошол деле ушул STEM-дин эмесине кирип кетет окшойт деп атам да. Туура. Негизи эле ошол мозговой штурмда деле эми окуучулардын ошол ойлонуусуна, терең ой жүгүртүшүнө түрткү бериле турган суроолор берилет да. А баардыгы эле эмне үчүн терең ойлонуусун каалайсыңар? Анткени баладан идея чыгышын каалайсыңар да. Негизи ошол идеядан эле адамдар байып кетет. Мисалы үчүн Facebook'тун историясын окуп көргүлө. Болгон бир идея да. Идеядан чыгып келген ушунчалык миллиардер адам азыр. Ошон үчүн балдарга канчалык идеясын кеңейтсеңер, ой жүгүртүүсүнү кеңейтсеңер, балдар чындыгында аябай мындай ой жүгүртүүсү күчтүү болот да. Болбогон нерседен деле ушинтип сонун жооптор берип коюшат. Ошон үчүн да түрткү болуш керек. STEM тармагында окуунун артыкчылыктары деп мен окуучуларга айткам. Негизи эгерде STEM тармагында окусаңар, анда ушуларыңар өнүгөт дегем да. Азыр силерге наоборот айтам. Силер STEM тармагында окутканыңар үчүн ушул 4 навыкты, 4 жөн көндүмдү балдарга үйрөтүшүңөр керек. Ошол балдар ошого көнүш керек да. Бул 4 көндүм кайсылар? Мисалы үчүн биринчиси creativity skills, мен которуп турмун, которуп деп ойлодум эле. Creativity skills бул креативдүүлүк деген нерсе. Анан креативдүүлүк деген уже өзүнчө бир тема болуп кетет да, азырчы эмне деген ал. Мисалы үчүн мен пример берейин, кечиресиңер. Ушул эмени өтүп атканда, мен тема өтүп атканда окуучуларга аягында бир эме бергем, бир суроо бергем. Колдорунда кагаздары, клей, скотч бар болчу да. Анан мага айттым, ушул колуңардагы кагаз, анан клей, скотчтон эме жасагыла, кошелек жасагыла. Кошелек, кадимкидей эле кошелек да, ача сала турган кошелек. Анан 10 минут бердим. 10 минуттан аягында ушундай сонун эмелер чыкты, кошелектер. Обычный кошелек жок да. Бирөөсү либо эме көзүң менен ачылат, бирөөсү либо отпечатки пальцың менен ачылат, бирөөсү болсо бир кнопкасын бассаң ичинде канча акча калганы, канча тыйын калганын көрсөтөт. Бирөөсү урдалып кетсе, ээсинен алыстап кетсе сигнал берет. Анан бирөөсү жыт чыгарып турат деген түрдүү сонун идеялар чыккан да. Негизи балдарга ошол жөн эле ошо креативность колдонуш керек да балдарга. Любой, аны математика сабагында деле. Негизи мисалы үчүн мен математика сабагында берген үчүн ошону пример берип атам. Мисалы үчүн математика сабагында бир мисал чыгартканда, прямой чыгаргандар бар. Түз эле. Анан балдарга мисалы үчүн ошол жерде суроо берсең болот да. Ушул суроону 2 кошуу 3-тү биз кантип креативно чыгарсак болот деген нерсе. Аны мисалы үчүн эмне болду? 2 адамга 3 адамды кошосуңарбы, 2 ручка 4 ручканы кошосуңарбы, же 6 ручканы 6 ручканы кошуп андан да бирсин кемип саласыңарбы? Вот видите, бир суроону чыгаруу үчүн, бир жоопко келүү үчүн толтура мисал бар да. Ошо балдарга силер деген ар бир шанста, ар бир сабакта үйрөтүлө турган темада же сөзүңөрдө ошо креативдүүлүккө басым жасагыла. Балдар ошо креативный, өзгөчө болгонду умтулуш керек. Мисалы үчүн, ким кыздарга бир пример бергиле, переменада эле, ким чачыны өзгөчө кылып жасап келет. Биз болсо урушабыз, чачың жыйын нары депчи. Наоборот, бир күн кыздарга эме кылгыла, ар ким өзүнүн креативдүүлүгүн колдонуп, чачтарын өзгөчө кылып жасап келсин. Балдар деле. Дегенде ошол күнүңөр мен силерге гарантия берем, сонун өтөт. Бул бир. То есть креативдүүлүк көндүмдөрүн, талантын балдарга үйрөтүш керек. Ал үчүн именно бир тема же бир убакыт керектелбейт. Ар бир этапта, ар бир секундта, ар бир моментте ошол креативдүүлүккө үгүттөй бергиле балдарды. Экинчиси critical thinking skills. Бул критикалык ой жүгүртүү деген аябай жакшы. Балдарга эмне үчүн деген суроо бергенди үйрөткүлө. Негизинен биздин мугалимдер кандайбыз, эмне үчүн деген суроону жактырбайбыз. Мисалы үчүн, бул формуланы колдонобуз десе, эмне үчүн деп сурашат. Сураганда анан жиндин келип, бул формула деп айтасың да. Негизи бул баланын акысы, бала ушуну сураш керек. Эгерде билбесеңер, мен да билбейм эмне үчүн. Давайте вот карап көрөлү бул формулада эмнелер жайгашкан. Допустим, да, аянтты табуу үчүн узундук менен туурасын көбөйтөбүз деп айтасың да. Анан айтсаң балдар сурайт. Эмне үчүн эжеке депчи? Эмнеге аны көбөйтөбүз? Эмнеге
анан биринчи менен көбөйтпөйбүз, эмнеге диагонал менен көбөйтпөйбүз деген суроону баладан сураш керек негизи. Эгерде ошол суроого силер коркпой, анткени мисалы үчүн полго алып, кафелдерди төшөп, же бир кагаздын бетин алып, ал кагазды ченеп чыгып, мына ушунча кагаз керек келет экен, ушунча кагаз бул жагына керек келсе, анда бул ар бир кагаздын кыры ушунча, демек ушунча деп эсептеп бере аласыңар да. Это возможно, просто силерге шанс. Ошого балага деген эмне үчүн деген суроону сураганына силер түрткү бергиле, сурасыңдар. Эмне үчүн коштук, эмне үчүн бул тема өтүп атабыз, эмне үчүн бул тема мага керек, эмне үчүн биз окуйбуз, эмне үчүн мага школа керек деген суроолорду балдар көп бериш керек. Или же мындай болсо кандай болот деген суроодо бул critical thinking. Эжеке мисалы үчүн бирөө чыгарып келди. Сиз айтасыңар, бул жерде минус 2 эмес, минус 4 плюс 2 болсо кандай болот? Это тоже минус 2, да? Мааниси бирдей эле. Бирок балдарга силер уже критика кылып, анда кандай болот деген суроого критика кылып кылуусуна түрткү берип атасыңар. Ошон үчүн балдарга бул экинчи навык. Ар бир балага эгерде STEM мугалим болом десеңер, анда ушул навыкка көңүл бургула. Үчүнчү эме communication skills, бул баарлашуу көндүмдөрү. Балдар менен маектешип, сабакты өтпөсөң өтпөй койгула мугалимдер. Чындыгында эгерде сен сабакты түшүндүрүп, бала бир эч нерсе аягында түшүнгөн жок, сен түшүндүргөндү кайра түшүндүрө албаса, өзүнүн оюн айта албаса, достору менен бул теманы талкуулай албаса, анда мугалимдин сабак өткөн кереги жок да. Сен балага деген ошол сабак учурунда бир теманы, бир мисалды талкуулаганга уруксат бериш керек. Өзүнүн оюн туура болобу, туура болбойбу, сөзсүз ошону айтып, досторуна мисалы үчүн бөлүшкөнгө уруксат берүү керек. Эгерде аны бербесеңер, бала мисалы үчүн үйрөттүңөр деп коелу, силер супер тичерсиңер, супер мугалимсиңер. Анан прям такылдап ар бир теманы, ар бир деталин берип чыктыңар. Бирок бала аны айтпагандан кийин, анын оозуна турбагандан кийин ал нерсе чыкпайт. Адамдан чыкпайт. Адам сүйлөп атып, түшүндүрүп атып, аны өзү түшүнөт да. Ошон үчүн балдарга ушундай шанс бергиле. Болгону мисалы үчүн 15 минуттаңарды тема түшүндүрсөңөр, калган минуттарды балдар өзү ошону талкууласын. Эмнеге бул формула деп жооп берип койгула, өздөрү ошону ойлонуп, ошону таап чыгышсын. Анан достор менен маектешкенди, мугалим менен маектешкенди сөзсүз ар дайым үгүттөп тургула. Кел мен экөөбүз сүйлөшөбүз, же бар досуң менен сүйлөшүп келчи, кантип өткөн алдагы деп ошону жөнөтүп койгула. Ал өзү барып сүйлөшүп келет. Ошон үчүн мугалимдин позициясы аябай маанилүү. Эгерде бүт жанагы нерсени өзүңүн мойнуңарга алып алсаңар, өзүңөргө эле кыйын болот. Наоборот, ал бүт жүктү бөлүп бергиле балдарга. Өздөрү креативдүүлүк ойлонуп келишсин. Сен өзүң кечке отуруп, эртең кантип сабакты башкача түшүндүрсөм деп канча убактың кетет. Анын ордуна ошол нерсени балдарга айткыла, балдар кылып келсин. Или балдар ушуну суроо берип калса мен эмне кылам деп кыйналганын ордуна, өлө окуганын ордуна балдарга ушундай суроо бердирсеңер, өздөрү жооп берип, ошону талкуулап, наоборот, сага да жакшы болот да. Аягында 4-үнчү бул collaboration skills, бул коллаборация, жана биргеликте иш алып баруу да, команда менен иштей билүү. Негизинде команда менен иштей билүү бул аябай маанилүү. Бизде кандай, биздин менталитетте, биздин мектептерде окуучулар, биздин жакшы окуган окуучулар эч эки менен бөлүшпөйт. Өзү жекече окуйт, анан группада иштегенди билбейт да. Эгерде мыкты, мисалы үчүн мыкты, Америкада бул аябай бааланат. Америкада мисалы үчүн сен эгер команда менен иштей алсаң, көндүм жакшы, аябай мыкты болбосоң деле, бир командада иштей алган бир скиллиң болгон үчүн сен жумушка алышың мүмкүн. Ошон үчүн деген окуучуларга ушуну туура түшүндүрүш керек. Анткени сен жакшы окуйсуң да, бирок сен деген команда менен бөлүшкөндү билбейсиң. Анткени бир мисалды чыгаруу үчүн, бир нерсени чыгаруу үчүн мага STEM, scientistер керек, то есть илимпоздор керек, технологдор керек, инженерлер керек, арт искусство менен алектенгендер керек, математиктер керек. Сен математиксиң, бирок адамдар менен иштешкенди билбейсиң. Анда сени алар албайт. Анткени азыр бир маселени чечүү үчүн ушул 5 тармактын үстүндө иштешет. Ошон үчүн окуучуларга туура түшүндүрүү керек. Эгерде мыкты компанияда иштейм деп, мыкты өзүнө адис болом десе, анда сөзсүз элдер менен иштегенди, команда менен иштегенди, башкалардын оюн уга билүүнү, башкаларга да колдоп, алар менен бирге алып кетүүнү жакшы билиш керек. Демек, мугалимдин орду негизи STEM сабак берүү дегенде туура ар түрдүү методологиялар бар, ар түрдүү жолдор бар, ар түрдүү оюндар бар, бирок силер мугалимдер ушуга эле фокус кылсаңар, силердин идеяңар, силерде болгон мышление уже достаточно, ошол үчүн жетиштүү да. Просто эле өзүңөргө эме кылгыла, мен балдардын ушул 4 навык, ушул 4 эмесин көндүм болуп калабы, 4 көндүмдөрүн өнүктүрүшүм керек деген өзүңөргө цель койгон болсоңор, анда силер уже STEM мугалимисиңер деп айтылат.
Келечек үчүн маанилүүбү? Албетте маанилүү. Муну түшүнүңөр болуш керек. Китеп окуу керек. Китептен чындыгында көптөгөн идеялар келет. Негизи качан чыкты? 2014-2016 жылдары. 2014-төн 2024-кө чейин 16%га STEM адистери керек элет экен. Анан 11%га ушул сравнениеде эгерде 2014-төн 2024-кө чейин эгерде 16% STEM мугалимине муктаждык болсо, анда 11% башка адистерге муктаждык болот экен да. Это көрүп турасыңар, көбүрөөк STEM мугалимдери. Кантип баштоо керек деген мен окуучуларга өткөн экен. Сиздерге мисалы үчүн максат коюп, план коюп, чыгармачылык колдонгондон это уже сиздерде бар. Бир гана эле просто өзүңөр ойлонгула да, ушул 4 мисалы бир темага ушул 4 сынын кайсысын киргизсем болот, же баарын киргизе аламбы деген суроолор болуш керек. Бул жерде кайсы жумуштар бар экени айтылып турат STEM боюнча. Mechanical инженерлер, архитекттер, веб дизайнерлер, app дизайнерлер, modern urban planner дейт, ортопедик технологисттер, биомедикал инженерлер, product designers дейт, аниматорлар, fashion дизайнер. Вот видите, fashion даже ушу модадагылар деле STEM болуп атат да. Кийин канчалык жанагы технологияны колдонуп, канчалык көйнөгү жана кайсы эле бир балда жана кыздын көйнөгү өзгөрөт го түсү. Ошол деле fashion дизайнердин кылган жумушу да, аты даже STEMдин эмеси. Аябай көп негизи ар бир эле эмеге, ар бир эле адиске, ар бир эле жумушка STEMди кошуп койсоң бул мыкты болот. Мен да мисалы жакында эле ушул бир курулуш компаниясына барып келдим. Ошол курулуш компаниясында чындыгында ошол STEMди колдонушат экен. Уже алар деле колдонуп атышат да. Негизинен STEM бул ар бир кесипте тапсак жана ар бир кесипке киргизсе болот. Суроо жооптор болсо аягында алайын. Азыр мен сиздерге ушул менин Хан Академия боюнча информация берип кетейин. Жакшы угуп атамбы? Ооба, сонун. Кандай болуп атат? Хан Академия бул эмне деген? Биз негизи ушу Хан Академиянын мугалимдерин иштешебиз. Бул Хан Академия деген дүйнөнүн эң чоң мектеби. Чындыгында бул жөн эле сөз эмес. Дүйнө жүзүндө эң чоң мектеп. Анткени ал мектепте бул онлайн мектеп, конечно. 10 миңден ашуун видео сабак бар. 10 миңден ашык видео сабак элестетиңиздер. Биз мисалы үчүн балдарга бир сабакты түшүндүрүү үчүн бир темага видео таппай кыйналабыз да, мен мугалим катары. Андан сырткары 150 миң интерактивдүү көнүгүү жана интерактив көнүгүү бул экранда чыгат. Балдар ошого жооп берет, ага жооп чыгат. Ушундай интерактивдүү 150 миң көнүгүү бар ар бир темаларга. Анан бул Хан Академиянын сабактары, көнүгүүлөрү 66 тилге которулган. 190 өлкөдө колдонулуп жатат да негизи. Анан бул 100 миллион окуучу жылына Хан Академиясынан билим алат. 100 миллион окуучу бул негизи Хан Академиясы бул альтернативдик билим берүү ресурстарын чыгарган мекеме. То есть бала сабактан сырткары айтпадым беле, 30% мугалим берсе, 70%-ны бала өзү толукташ керек. Же болбосо наоборот кылгандар да бар. Мен точно азыр кайсы экенин унутуп калдым, чынын айтсам. Либо 70% мугалим берет, это чуть-чуть кыйын. Калган 30%-ны окуучу өзү иштеп келет да. Ошол өзү иштеген, өзүн өдөрүндүрүү боюнча колдонула турган ресурстар. Бала кош темасын түшүнбөй калдыбы, анда Хан Академиясы сайтына кирип, YouTube'дан эле ошол видеону көрүп, маалыматын толуктай алат. Демек, Хан Академия ушундай бир альтернатив ресурсту Хан Академиясынан жылына 100 миллион окуучу эмесин колдонот. Ресурстарды колдонот. 40 миллион адам сабак алды, 10 миллиард көнүгүү иштелди. Это значит, бир көнүгүү, мисалы үчүн 10 миллиард көнүгүү иштелип чыккан, жанагы интерактивдүү көнүгүүлөрдөн 2 миллион мугалим катталган сайтка, 5 миллиард сабак өтүлдү. Негизи бул жанагы статистикасы да. Андан кийин Хан Академия кыргыз деген бул урчас экен. Бул ошол Хан Академиясынын сабактарын кыргыз тилине локалдаштыруу долбоору. Ошол кыргызчалаштырып, биз ошол 10 миң видеону биз кыргыз тилине которуп атабыз. 150 миң көнүгүүнү кыргызча которуп жатабыз. Бул жака Хан Академиясын мен алып келгем. Официалдуу өкүлү мен болом. 2018 жылы ошол Хан Академияга Америкага барып стаж өткөндөн кийин, ошол офиске барып калып, мен просто мурда колдончумун, барып калып, анан барсам ошол жылы 43 тилге которулган экен. Анан кыргызча жок да, анан мен сурагам, кыргызча эмне үчүн жок? Анан Кыргызстандан көп эле адам барып
суранган экен кылалы деп, бирок алар ишеничтүү адам болбогон үчүн берген эмес. А мен так как госдепартаменттин программасына барган үчүн мага сразу ишенип бир канча этаптан кийин ушул жоопкерчиликти алганмын. Азыр ошо 2018 бери ошо акырындан иштеп биз азыр фонд ачтык. Ошо фондубуздун регистрацияда ачылып калса аты билим тек болот. Ошол фонддун негизинде ошол видеолор которулуп жатат. Максат ошол билимге умтулган, чындыгында умтулган, изденген ар бир окуучу үчүн сапаттуу жана жеткиликтүү билим тартуулоо. Хан академиясынын 10 000 сабагы дүйнө жүзүнө ошо Америкада иштеген мыкты адамдардын методисттердин эмесинен чыккан, колунан чыккан видео сабактар. Ошолорду кыргызчага алып келебиз. Бул деген жана миллиондогон окуучулардын сапаттуу билим ала албаган, мүмкүнчүлүк болбогон окуучуларга чындыгында бул жакшы шарт. Анан максатыбыз ошо 10 000ден ашуун видеону кыргызчага которуу да. Бул видеолордун бул non-profit деп коет. Бул акысыз, баары акысыз интернетке жарыяланат, YouTube'га жарыяланат. Анан мындай да сурап атат да, мисалы үчүн Хан академиянын өзүнүн стили бар да. Мисалы үчүн мугалим аябай свободно түшүндүрөт. Мисалы үчүн ой ката кетирди, ката кетирди, анан кийин прям идеально эмес да. Бизде кандай, биздин мугалим идеально болуш керек, ката кетирбеш керек, ката сүйлөш керек деген нерселер да. Анан кечээ биз биринчи видеобузду чыгардык. Чыгарсак бир мугалимден эме келди. Комментарий келди. Мугалим айтат, силердин мугалимиңер туура мугалимиңерге айтып койгула, биринчи өзү красиво жазганды үйрөнүп алсын деп. Анан бизге жанагындай эмени жибериптир. 9дун кантип жазылыш керек экен, жана строкалар боюнча жазылыш керек экенин жиберип коюптур да. Бул деген мугалимдин жанагы оор жүктөөсүн ала алганда, мугалим өзү красиво жаза албаса, анда окуучу жазбайт деген нерсе түшүнүк ушул жерден келет. Бул бизде кандай, мугалимдин кол жазмасы начарбы, үнү жаманбы, же жакшы түшүндүрө албайт абы, андай нерселер кетиш керек. Балдарга силер просто деген ошол билимди анан мугалимдер колдонбай атышат бизден, биз берген мугалимдер колдонбай атышат. Анткени өзүнүн сөзү менен дал келбей атат да. Өзү айтат, мисалы үчүн мен сонун эме кылдым, сонун мен баарын билем деп алып, анан кийин ушундай так үнү кылбай атат, үнү кылып атабы? Кылып атат. Ошон үчүн мугалимдер мисалы үчүн силер жүгүңөрдү азайтыш үчүн балдарды ошол жака түртүшүнө керек да. Баргыла Хан академиясына барып окуп келгиле, карап келгиле деп ошо жүгүңөрдү ошол жака таштагыла силер. Биздин мугалимдер кылбай атат. Анткени ал жердеги мугалимдин почерки начар экен. Ушундай нерселерден уже биз арылышыбыз керек. Анткени заман өзгөрдү. Бул жөнөкөй бир өзүбүз оюбуздан чыгарып кылган видео сабак эмес. Бул Америкада жасалган мыкты методисттердин колунан чыккан видео сабактарды биз кыргызчалаштырып атабыз да. Ошону бирок түшүндүрө албай атабыз. Бирок сиздерде ушинтип ар бир тренингден кийин дагы түшүндүрө алабыз деген үмүттөмүн. Биздин уран, негизи Хан академиясынын өзүнүн ураны, сен баарын үйрөнө аласың деген. Балага ушуну бериш керек. Сен баарын үйрөнө аласың. Мен баарын үйрөтө алам эмес, сен баарын үйрөнө аласың деш керек. Бала өзү окуп, өзү үйрөнө алат. Мугалимсиз деле. Мен өзүмдүн бир историямды айтып берейин. Убактым барбы билбейм. Мен бир жылы ошол лицейде иштеп аттым. Мен негизи лицейлерде сабак берем. Сабак берчүмүн. Англис тилинде, математиканы англис тилинде берчүмүн. Анан бир классты берди, аябай проблемалуу класс экен. Анан бир классты берди. Ошол жердеги аябай проблемалуу класс экен, действительно. Кирсем эле бир кыз атат, китебин алып окуп атат. Анан мен макул деп түшүндүрүп баштадым. Анан жанагы жазбай атпайбы? Анан айтты, мага айтты, эмне үчүн жазбай атасың десем, мага айтты, эжеке мен жазбай эле өзүм эстеп калам деди. Мен айттым, азаматсың, мага ушундай, наоборот, мага мисалы мен кандай мугалиммен, мага ушундай окуучулар керек деп айттым. Мага жазып, аны жаттаган окуучу мага керек эмес. Ошо мазмунун оюнунда тутуп калып, ошону кылып, кийин мага 5ке жазган окуучу керек. Азаматсың. Как раз мен сураган окуучу экенсиң, мен издеген окуучу экенсиң деп койдум. Жана кыз болсо, сүйлөп койду, ал өз сөзүн уже кайтара албайт. Кийин байкасам, сабакты жазбайбы? Сабактан кийин өлө отуруп окуйт экен өзү. Ошон үчүн деген балага ушундай туура эме бериш керек да. Эгерде мен ошол урушуп жасасын деген болсом, анда баягы окуучу менен бири-бирибизге кайчылашып, анда дальше уже бизде отношения болмок эмес да. Бир жана кыз мен ошол ишеничинден кийин ар бир сабакты жүзгө жазчу да. Анан потом айтат, менден уже бара-бара темам кыйын болгон сайын өзүнчө кичине жазып баштады. Ошон үчүн деген мугалимдердин негизи туура өзүңөр туура ордуңарды койсоңор, туура сүйлөсөңөр, мугалим болуу чындыгында аябай жеңил. Ошон үчүн балдарга мен баарын үйрөтө алам эмес, сен баарын үйрөнө аласың. Бала өзү үйрөнүш керек негизи. Ошо окуу материалдарынын
топтомдун жардамы менен ошондой эле сабактарды рационалдуу уюштуруунун натыйжасында студент 80% өз алдынча билим алат. Негизи вот көрдүңөрбү? Окуу материалдарынын жардамы менен, сабактарды рационалдуу түрдө уюштуруу менен 80% бала өзүнчө билим ала алат экен. Бирок ошого балдарга силер өз алдынча билим алуу бул эмне деген, өз алдынча изденүү бул эмне деген нерсени өтүү керек. Бул биздин биринчи тренинг болот, буюрса эмеде. Январда пландап атканбыз, бир 7 стек кылабыз. Ошол биз деген мугалимдерге ушундай тренинг өтөлүп атабыз. Балдардын өзүн өзү окуп үйрөнүүдөгү мугалимдин ролу кандай болуш керек деген бир тема өтөбүз. Тренинг өтөбүз. Ал тренингге жарыясы салына элек. Биз азыр фонд түзүп атабыз. Эгер болуп калса ушундай тренинг өтүп беребиз. Негизи вот көрдүңөрбү? Мугалим канчалык эмеңерде жүгүңөрдү жеңилдетесиңер да, бала өзүнчө окуп үйрөнсө, анда 80% бала уже алып келет. Калган 20% берип койсоңор болот. Анан көп суроолор болду. Эмне үчүн Хан академиясы деп? Мисалы үчүн башка деле негизинен платформалар көп. Бирок Хан академиясынын бир негизи бул жекече окуп үйрөнүү. Платформа деген бул система сайт. Сайтка баланы силер каттап коесуңар. Мугалимдер катталганда ар бир мугалимдин өзүнүн классы болот. Аябай жеңил интерфейс. Мугалим балдарын каттайт дагы. Мен математика мугалим катары менде мындай көйгөй көп болчу. Мисалы үчүн класстын в основном жакшы түшүнөт, бирок кээ бир окуучулар бар 0 да. Анда эмне кыласың аларга? Естественно, аларга бөлүп өтсөң, беркилер ызылдап кетет. Кени көбүнчө уже эме билип калат. Ошондой окуучуларга силер киресиңер дагы ар бир окуучунун өзүнүн левел болот, өзүнүн даражасы болот. Бала бир теманы, кошуу темасында мастер болмоюнча суроо чыга берет. Ошол темадан суроо чыгат. Андан кийин уже баардык суроолор чыгып какой-то бир уровеньге жеткенде, сен ушул темадан мастер болдуң дейт дагы, автоматтык түрдө кийинки темага өтөсүң. Ушул бул балдардын уже жекече окуп үйрөнүүсүндө аябай жакшы да. Бала ушул ар темада мастер болуп атып, анан өзүнүн эмеси досторуна жетип алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиси эмне үчүн Хан академиясын алып келип атабыз? Анткени бул ишенимдүү мазмун. Бул Америкада түзүлгөн, Америкада иштеген адистер тарабынан түзүлгөн тапшырмалар, сабактар. Анан үчүнчү эмне үчүн Хан академиясы? Бул мугалимдер үчүн аябай пайдалуу куралдар. Чындыгында силер биз ушул сайт азыр ишке кирелик. Сайт ишке киргенде мугалимдер силердин кыла турган жумушуңар бир гана баланы кайсы жерде жүрөт, кайсы уровеньде, кайсы темадан кыйналып атат, уже автоматтык түрдө аны силерге компьютерде айтып берет. Силердин кыла турган ишиңер балдарды регистрация кылуу эле, аларды көзөмөлдөп тапшырманы берип койгонуңарга жетиштүү да. Калганын өзү баарыны эме үйрөтөт, Хан академиясы үйрөтөт. Андан сырткары мугалимдер үчүн да бул ата-энелер үчүн да жакшы. Ата-эне өзү кирип баласынын даражасын көрүп алат. Ошондо силердин жана ата-энелердин дагы жанагы урушунан кутула аласыңар да. Бизде мен частный школда окуганым үчүн ата-энелер аябай эме да. Мен балам эмне окуган жок, эмне үйрөткөн жоксуң деген нерсе. Алар балдарын акылдуу деп ойлойт, бирок баласы баары ар бир бала акылдуу, конечно. Баласыны кандай десем, аябай жетишкен сабактарында алдына кеткен деп ойлойт, бирок бала андай болбой калышы мүмкүн. Ошону түшүндүрүү үчүн дагы бул система силерге аябай пайдалуу болот. Сайт примерно ушундай көрүнөт бул жерде. Азыр бизде которулуу порталыбыз ушундай. Бул жерде мисалы үчүн Кошкула деп 18+2 бул интерактивдүү көйнөгү. Бул маселени чагылдыруу аркылуу чыгара ал дейт. Бизде 12 балык бар деп 12 балык жазып, андан кийин дагы 8 балык кошулду деп ал 8 балыктар чыгат. Уже автоматтык түрдө өзү иштей берет да. Ушундай. Бул видео сабактар кара доскада түшүндүрүлгөн. Мугалим келбети көрүнбөйт. Мугалим ошол доскада түшүндүргөндөй эле түшүндүрө берет. Мындай видеолордон көп. Биздин социалдык тармактардан катталсаңар болот, кабар алып турсаңар болот. YouTube'га жазылган сөзсүз. Анан YouTube'да мисалы үчүн биз азыр бир грант утуп алдык. 100 видеону чыгартабыз. Кийинки жумага, уже конкретно точно сөз берип айта алам. Кийинки жумага 100 видео чыгат. Бул 100 видеону силерге арнайбыз мугалимдер, каалагандай колдонуп, каалагандай бөлүшүп, ата-энелерге жиберип, балдарга тапшырма катары жиберип, начар окуган балдарга аларды ссылканы жүрүп койсоңор, бала өзү окуп түшүнүп келет. Жок, түшүнбөсөң, мисалы үчүн эмне түшүндүң? Эмне жөнүндө айтып берди деп атып эле балага уже силер внимание бөлгөн болосуңар, балага жардам берген болосуңар да. Ошон үчүн Хан академия кыргыз YouTube каналына катталыңыздар. Жаңылыктардан жаңыда чыгат. 100 видео даяр болду. Бул азыр биз просто күтүп атабыз. Эмени биздин партнерлорду. Алар макулдугун берсе, кийинки жума уже YouTube каналында болот. Жаңылыктар көбүнчө Хан академия кыргыз деп Facebook'та жана Instagram'да чыгып турат. Ошол. Чоң рахмат. Бат сүйлөгөн болсом кечирим сурайм. Суроолор болсо алсам болот.
Рахмат Гүлзер айым, ушунчалык убактыңызды бөлүп биздин катышуучуларга сонун маалыматтар менен бөлүшүп кеттиңиз. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, кимде кандай суроо бар? Негизи эле Гүлзер айымга STEM методологиясы кол көтөрүп, же акырындан суроолоруңуздарды берсеңиздер. Анан менде эме бир суроо бар да. Ошол сабактардын арасынан кыргыз тили предметине тиешелүү сабактарды көрө алабызбы же жокпу? Жок, азырынча биз бир математика сабагын окуп турганбыз. Азыр учурда математика сабактары чыгат бир гана. Бирок ар бир сабак бар. Биология, химия, компьютер бар сабактардан чыгат. Бирок биздин приоритет бул математиканы бүтүрүү болуп атат. Математиканын аябай көп темалар бар. Кыргыз тили тем более Америкадан чыкпаган үчүн. Бирок мен сизге мындай жооп берейин. Биздин Билимтек фонду контент чыгаруу боюнча жумуш алып барат. Биздин миссия ушундай. Хан академиясынын долбоорунда ошол Билимтектин астында иштейт официалдуу түрдө. Биз ушу Билимтектен сырткары, Хан академиясынан сырткары Билимтектин өзүнүн практикалык түрдө ар түрдүү эмелер болуп атат. Ар түрдүү видеолор чыгып атат. Ошолор дагы балким эгерде сиздерден идея келип, сунуш келип калса, анда кыргызчада видеолор чыгарганга аракет кылабыз. Негизи биз ушу биздин миссия, биздин жумуш болот. Менде бир эме да, ошол мисалы үчүн видео сабактарга биз өзүбүз кыргыз тилинен жок да, кыргыз тилинен өзүм сабак даярдап, ошону сизге чыгарсам, сиз ошону эме кылып чыгара аласызбы? Бир текшерип же бир эмелерден өткүзүп туруп чыгара аласызбы? Же аны возможность болбойбу дегеним да. Эмне үчүн болбойт? Негизи, мисалы үчүн мына эме бизге байланышыңыз, бизге ушундай мугалимдер керек. Амбассадор деп коет. Хан академиясынын Билимтектин амбассадорлору бизге керек региондордо. Эгерде ушул силер менен контент чыгарам деген максатыңар болсо, анда чыгаралы. Биз силерге жардам берели, оборудование болобу, эмне болот? Биз колдон келишинче методисттер менен болобу, колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз. Себеби эмеде көп предметтер мыногу азыр даяр шаблондорду алып атат. Эми бардык предметтердики барда, анан келгенде эле кыргыз тилинен эме жок болуп калат да. Именно кыргыз тилинен. Анан ошого себеби жана түзгөн адамдар башка эме жактык болгон үчүн кыргыз тилинде материалдар өтө аз болуп калып атат да. Анан может ошентип чыгарсак тилчилерге дагы кичине эмеби? Сиз сабактарды кыргыз тилиндеби же кыргыз тили сабагыбы? Кыргыз тили сабагы. Кыргыз тилин айтып атам да. Ооба, негизи Билимтектин ошол контент чыгаруу боюнча миссиясы кыргыз тилинде болот. Орусча билбейм чыгарабызбы? Но эгерде сиз бизге байланышып көрүңүз, Наргиз айымдан биздин номерлерди алып, эгер жакшы идеялар болсо, биз ар дайым ачыкпыз. Рахмат. Рахмат. Анда суроолор болгунчакты Гүлзер айым, мен чатта суроолорду окуп кетсем, сизге аябай ыраазычылыктарын айтышып атат. Рахмат, көп нерсе алдык. YouTube каналынан көрдүм. Хан академиясынын сабактары эң мыкты, азаматсыз, ишиңизге ийгилик дейт. Кийинки суроо, жогорку окуу жайларда дагы STEM методдорун колдонулса болобу дейт. Ооба, жогоруда да бул методдор колдонулабы? Бул методдор деген STEMби же Хан академия сабактарыбы? Эки түрдө жооп берейин. Негизи жогорку окуу жайларында болобу? Бул STEMди сен билбей туруп деле жумушта ишке ашырсаң болот, окуп жүргөндө деле ашырсаң болот, үйдө деле балдар менен иштесең болот. STEM это жашоонун бир бөлүгү. Ошон үчүн жордо мугалимдер колдонсо колдонуп аткандыр, бирок колдонушу керек. Негизи анткени жана айтып бербедимби, бул канчалык бизге зарыл бир предмет, зарыл бир нерсе экенин. Ошон үчүн эгерде STEM суроосу болгон болсо анда колдонуш керек. Мен ойлойм. Экинчи жагы, если что суроо Хан академия сабактары болгон болсо, жордогу окуган, университетке өткөн ар бир баланын фундаменти сонун деп айта албайбыз. Ошон үчүн алар деле колдонуп, ошол теманы бышыктап окуп кетсе болот. Рахмат. Жооңузга дагы урматтуу катышуучулар, рахмат. Гүлзер айым, сурооңуздар барбы? Суроолоруңуздар болсо узатыңыздар. Мугалимдер көп сүйлөйбүз го, бирок силердин мугалимдердер аз сүйлөйт экен. Жок, биздин мугалимдер көп эле сүйлөйт. Азыр Кутман кеч. Саламатсыздарбы, мугалимдер? Мен Таңшолага ыраазычылык билдирейин дегем.
Билишимче Америкадан сүйлөп атат окшойсуңар, ушундайбы? Жок, биринчи таанышып алам, менин кызымдын аты, менин атым Гүлзире. Бияктан эле Бишкектен сүйлөп атам. Жакшы. Ушундай идеяларды аябай үйрөнүп, ошо бизге окшогон мугалимдерге үйрөткөнгөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр систем деп айткандай, багы тамакка туз кошкондой, суу жоктой мааниде жеткиргендиги үчүн бул күндө колдонгон курал катары буну деле колдонушубуз керек экен да. Ошон үчүн багы мугалимдердин моюнда жүгүн жеңилдетүү үчүн ушундай сабактарды кошконго ошо ыраазычылык билдиребиз да. Мындан дагы жакшы сабактарды үйрөнүп, кийинки эмеде да жакшы программаларды үйрөнөбүз деген үмүттөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Апиза же кол көтөрүп турат. Ооба, Апиза же кол көтөрүп турат. Апиза айым, сурооңузду узатсаңыз. Угуп атасызбы? Жок, укпай атат, окшойт. Дагы урматтуу айымдар, коллегалар, сурооңуздар болсо ачыкпыз. Гүлзира айымдан сурап, кантип Америкага барып калгансыз, кантип катышкансыз, ушул сыяктуу суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Үйрөнүп калыңыздар, бир нерселерди сурап. Чаттан да жакшы комментарийлер келди. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Сабагым пайдалуу болгон болсо мен өтө кубанычтамын. Дагы да көрүшүп турабыз деп ойлойм. Хан академиясына катталыңыздар. Биздин Жазгүл деген кызыбыз Хан академиясында мугалимдер менен иштейт. Бизде база данных мугалимдердики бар. 200дөн ашты мугалим катталган мугалимдер. Ошол мугалимдердин арасында бизде конкурстар болот. Ошо за границага алып чыгып келебиз деген пландар бар. Бул мугалимдердин арасынан амбассадор болом дегендер болот. Амбассадор бул элчи. Ошо Хан академиясынын амбассадорлору болом десеңер, эгерде максат пландар болсо, сөзсүз бизге кайрылыңыздар. Дагы акыркы нерсени айтып кетейин. Ишиңизге ийгилик, сонун маалыматтар алдым дейт. Эң сонун Айпери айым, баарыңыздарга рахмат. Анан мындай деп коеюн, урматтуу мугалимдер, силерди коркутуу болбосун, бирок мугалимдик азыр заман ушунча бат өзгөрүүдө, замандын талаптары да өзгөрүүдө, башкача болуп атат. Ошон үчүн мугалим болуп калгыңар келсе, жумуштуңар колуңардан алынбашын кааласаңар, анда ушул замандын талабына жараша мугалим болууга аракет кылгыла. Азыр талабына жакшы эме кылбасаңар, кандай десем, заман талабына эгерде жооп бербеген мугалим болсоңор, анда бат эле силердин ордуңарды онлайн мугалимдер, онлайн ар түрдүү технологиялар ээлеп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз өзүңөрдү өнүктүргүлө, өзүн өнүктүрүү анчалык кыйын эмес. Главное, туура өнүктүрүш керек. Силер баарын билем деп өзүңөр настрой кылбагыла. Эң керектүү болгон мугалимге керектүү болгон нерсени үйрөнүп алсаңар, ошо замандын талабына жараша мугалим болосуңар. Эгерде азыр ушунчалык заман өзгөргөн үчүн онлайн билбеген, колдонулбаган, технологияны колдонулбаган мугалимдерди бат эле иштен алып коюшу мүмкүн, чыгып калышы мүмкүн. Бизге жашоо эмне көрсөтөт? 2021 жылы эле, кийинки жылы эле эмнелер күтүп турат билбейбиз. Ошон үчүн сөзсүз өзүңөрдү өнүктүргүлө, алдыга карай умтулгула. Баары жакшы болот. Чоң рахмат. Жакшы, ооба, туура айттыңыз, кошулам. Билбегенибиз көп. Сабак сонун болду. Чоң рахмат. Жакшы кеңеш. Рахмат, жакшы маалыматтарга, ишиңерге ийгиликтерди каалайм деп. Мен да катталууну чечтим дейт. Туура. Эң сонун анда катталып бизге ушул ой бөлүшүп, пикир алышып, силер менен иштешебиз биз. Анткени биз ушул 10 000 видеону чыгарып эмне кылабыз өзүбүз? Бекер болгондон кийин силерге беребиз. Аны колдонгула, аны окуучуларга бергиле, ата-энелер ортого салгыла, жүгүңөрдү азайткыла, ата-энеге жиберип койгула, бала ушуну түшүнүп келсин деп, бала менен бирге окугула деп жиберип койгула. Азыр бир клик да, бир басуу. Ошо ссылканы алып эле бөлүшүп койгончолук оңой нерсе жок. Силер отуруп 1 саат түшүндүргөндүн ордуна ата-энеге ошол жүктү берип койгула, баланы окутсын, баласын карасын. Рахмат, Гүлзира айым. Ал эми Кербенде, Аксы районунда амбассадорлук Хан академиясы боюнча кызыккандар болсо, албетте мага жазыңыздар. Менин контакттарым бар. Мен бөлүшөм. Рахмат. Маканда бүтүрөлүбү? Ооба, суроолор жок окшойт. Ооба. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, баардыгыңыздарга Гүлзира айым чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп,